Саламатсыздар, урматтуу достор. Барыңыздарга салам. Биз азыр Бишкек шаарындагы Сум соода борборунун жанындабыз. Шопоков көчөсүндө. Сиздерге бир моментти, жагдайды көрсөтүп коюуну туура деп эсептеп атам. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй бул жагы Чүйүк көчөсү, бул жагы Шопоковдон ылдый Фрунзе көчөсүнө чейин. Бул жерди мыйзам боюнча, генплан боюнча Бишкек шаарынын мэриясында, архитектурада атайын чийим чийилип, тагыраагы парковка болгон жер. Бул жердин максаттуу багыты парковка. Эми азыркы турган жери, могу жерди карасаңыздар, бардык парковкага тыюу салып мондай лентаны коюп туруп, анан тетиги жерге бир белги койгон парковкага тыюу салуу жөнүндө. Азыр ушул жерден мен буга чейин бир эмес бир нече жолу күбө болдум да. Мэриянын кызматкерлери, Свердлов районунун акимияты, мындайча айтканда, кеминде бир 3 айдан бери ушул жерге келишет, анан бир претензия коюп атышат да. Мына жерге коюлган торговля, парковкада турган мороженое сатып аткан унааны жылдыра албай, мындай айласы 6 кетип атышат да. Айтайын дегеним, 179-чу жол эрежеси боюнча мыйзамда придорожный полосага торговля кылганга тыюу салуу жөнүндө мыйзам бар да. Анан ошол эле мыйзамда бул жерге мисалы үчүн Демирбанктын киоскасы иштеп атат, торговля кылып атат, мындайча айтканда. Анан бул мындайча айтканда бечара ушул жерде соода кылса болбойт экен. Азыр эми биз мэриянын кызматкерлерине суроо беребиз. Ушунчалык кемчонтой, ушунчалык бир мыйзамды түшүнбөгөн кызматкерлер иштегенин азыр бир көрсөтүп берели да. Мына бул Сумдун парковка тротуары келет дагы, тетиги жерге барып кондиционердин эмелери турат, ал жер тосуп коюшкан мындай. Парковканын, то есть тротуардын жерин ээлеп алышкан. Азыр эми шуну алдыруу маселеси каралып атышат. Анан шуга жооп катары инспекторлорду жиберишет күндө. Анан ушинтип азыр но кызматкерлер келди. Мен кармай койчу. Көрүңүзчү, мен кармайм. Анан азыр мындай кылалычы. Сиз кимсиз, байке? Биз бакта байке менен сүйлөшүп атабыз. Ары туруп турасыз. Эмнеге сен эмне сен таппайм? Силердин ушул мыйзамды түшүнбөстүгүңөргө мен күбө болуп, тартууга, коомчулукка чыгарууга аргасыз болуп атабыз. Буга чейин канча жол соода жүрүп атат бул жакта. Ооба. 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 Распоряжениеси бар. Ооба. 21-25. Запрещает торговлю на территории города Бишкек в неустановленных местах. Кана көрсөтүп бериңизчи. Кана ошол сотка менен иштеп калган сарбыздар. Иштеп турабы байке? Электрон мына официальный сайт мэрияда. Мына. Эмне претензия болуп атат? Туган. Торговать нельзя в машине. Мен машинада торговать можно. 179 статьяны айт. Мага машинада торговать нельзя деген көрсөттү го. Мен сизге көрсөттүм. Не установленный. Ар бир жер. Байке, мен сизге айтып атам. Машина уксаңыз, мен уксаңыз, ар бир жердин өзүнүн багыты бар. Табы? Любой жака торговый точка коюп атканда, Бишкек бакматтын чийде багыты бар, жер. Магазин коесуңбу? АТЗ чийип берет. Мен Наполеонсо. Мен киоск койгон жокмун.
контейнер койгон жок. Сиз парковкада байке атысынын кереги жок. Сиз түшүнбөйсүз. Торговля сук бар 285 статья. Кодекс о праве на архив. 79 продажа. Эме, придорожный полоса турабы да, придорожный полоса деп атат сизге. Придорожный полосага кайсы жер кирет? Придорожный полосада тыюу салабы? Аты жөнүңүздү айтып коюңуз, коомчулук үчүн. Аха. Придорожный полосада соода кылганга такыр болбойт. А эмне үчүн бул жакта Темир банктын киоскасы турат? Урматтуу мэрия 179да Темир банк боюнча биздин кодексте азыр четко айтып берип атат. Мыйзамдан да жогору кодекс турат. Кодексте 129да тыюу салып атат. Эмне үчүн кодексте жазылып турат тыюу салуу жөнүндө. А бирок мыйзам Темир банкка иштеп туруп бул гунага иштебей атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн деген так суроо берип атабыз. Эмне үчүн Темир банктын киоскалары придорожный полосада турган киоскалар иштейт, а мындай бир портерди иштетип аткан киши мыйзамга аттап атат. Эмне үчүн мен кайрылам? Силер эмне кылып жүрөсүңөр мени кайрылтып? Сиз деген муниципалдык мүлктү башкаруу департаментине каран катары мисалы да. Кайрылсаңар болот. Письменный заявление менен. Уксаңыз доказывать пайдаланат. На установку временного объекта в облученных или конструкциях деп кайрыласыз. Сиздин заявкаңыз тиешелүү службаларга жөнөтүлөт. Түшүндүм. Прокуратура тарабынан атысы чийип берет. 179да тыюу салып атпайбы? Уксаңыз байке. Анан ал корутундар соолгандан кийин комиссияга, шаардык комиссия жерлер берүү убактылуу комиссияга кирет. Комиссиядан каралып, комиссия чечими эгерде убактылуу мөөнөткө 1 жылдыкка берилсе, Сиз түшүндүм. Мен эми тактоо үчүн бир эки суроом бар сизге. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Кайсы кызматта иштейсиз? А сиз байке? Кайсы кызматта аты жөнүңүз? Экономика. Жүрүңүздөр эми. Сиздерге бир тактоо үчүн суроо да, мындай жаран катары. Бул жердин максаттуу багыты кандай? Бул жердин? Гостевой парковка. Түшүнүктүү. Бул жерге азыр гостевой парковкада турабы машина? Гостевой парковка. Жок, сиз суроомо эле жооп берип койсоңуз. Азыр. Вопрос боюнча, бул жер муниципалдык жер 5 жылдык мөөнөткө убактылуу берилген сумга. Сум бизге да кайрылган, силерге да мына бул байкеге уведомление берип атат. Мен толук түшүндүм сизди, окуп чыктым муну. Түшүндүм. Бүт максары алынды. Жолдош Сверлов. Түшүндүм. Мен сизди толук түшүндүм дейм. Бул экинчи маселе. Биринчи маселе соода жүргүзүлүп атат мыйзам. Сиз сөздү каспы? Мен сизди толук түшүндүм. Демек, сумдун катын көрсөтүп атасыз, мына катты. Бул жерде өзгөртүүлөргө пландалып атат деп атат. Жолдош Сверлов районунун акимиятынын ишенген кызматкери. Сум муниципалдык максаттык багыты парковка деп турган жерди өз алдынча курулуш иштерин же максаттуу багытын өзгөртө алабы? Комиссиянын каты барбы азыр? Сумда. Комиссиянын чечими барбы? Муну жердин максаттуу багытын парковка кылып турган жер да, бул жер парковка турат. Бирок максаттуу багытын өзгөртүү үчүн атайын. А эмнеге муну катты? Реконструкция деп турат. Благоустройство, разметка. Көрдүңүзбү? Мына, эскирип калган. Разметка чийилет. Схема. Бул жердин багыты парковка эле болуп турат. Жашылдандырбай же өзгөртпөйт. Өрттөндүрүү деген байке бул. Благоустройство. Яка разметка, машина разметка чийилет. Движение мисалы. Түшүндүм. Мында болсо параллельно койгон чийилет. Биринчиден бирок бакасы благоустройство. Жаңыртылат. Сум бизге да кайрылган. Силерге да кайрылган. Биз да силерге канча жол максат саттап кеткенбиз. Бул жер эми азыр мындай болуп атат. Бул жерден мурда турган балдар 300дөн 500 долларга чейин сумга төлөчү экен. Ушул парковкага, ушул жерден соода кылганга бизде далил бар. Ошон үчүн айтып атам. 300 доллардан төлөчү экен. Анан ошону бул мына Кубан төлөбөйм мен эч кимиңерге. Мыйзам боюнча мен мыйзам алкагында иштей берем. Мыйзам тыюу салбайт ишкердик багытта деп коюптур. Эми бул жерде сиздердин логикаңыздар эмнеде болуп атат? Ошондо адвокат же крыша болуп атасыңарбы кандай? Сумга.
цумга биз эч кандай киреше болгон жок. Цум айтты деп мага 1 эмес 5 жолу айттыңыз азыр. Бизге кайрылды. Аха. Аха. Ондай объект тур. Аха. Алып бериңиз деп атат. Ооба. Биз биякта ишти баштайбыз, мына карабайсызбы? Жактар алып тосуп Аха. турат. Бир да машина жок. Мына бул жигит айтып атат. Мен алып коем деп атат. Башталса алып коем деп атат. Биринчи маселе. Биз жылдын канчасынан башынан бери буяк иштер башталып элек кайрылып келип атабыз. Сиз мага протокол түзүлгөн байке, туурабы? Протокол сиз мага айтып берсеңиз, айткан боюнча. Мен окуйбузмун, эч келип. Модерде канча болду? 3 ай болду. Баштадыңарбы? Жашылдандырабыз деп ачкан экенсиңер могу жерде. Экинчи маселе, бул жак бурун цумга басуу парков катары. Кирчи сен. Ооба. Кирчи, могу жак аягына чейин кирчи. Мен закасуумуз бар. Анан силер билгендейлер могу отрезакка эме. Подземный эмес аны. Ошол негизинде подземный атызы боюнча макул. Бул азыр могу жагын биз кайра кесип өзүбүзгө алганбыз. Ооба. Бул жак деген подземный эмес болот. Ооба. Подземный иштери башталган менен бияк строй работа жүргөн үчүн тосулган. Анан? Формирование болот. Зеленка болуп турат бир. Жакында башталат формирование. Ким? Туган? Мына генплан, Акимет. генпланда Генпланда мына зеленка болуп турат бул жер. Силер каяктагы? Кайсы жылкы бул? Мен сизге айтып атам, жазында. Бул жаңы эле. эң акыркы цумдун Подземка салынат. Эл жака берилген. Подземка салынат. Бул иштер башталат. качан башталат? Азыр формирование болуп атат. Комиссиянын чечими барбы? Чечими бар. Кана? Сизге эмнеге көрсөтүш керек? Силер претензия кылып келгенден кийин Силер деген мен мен эмес, любой жаранга көрсөтүүгө милдеттүүсүңөр. письменно кайрылган сизге жооп беребиз. Каякта көрсөтүлгөн письменный кайрылса гана көрсөтүлөт деп. Силер кайрылган. Адам устный сураса да силер түшүндүрүп беришиңер керек. Мына решение комиссия деп айтып атпаймынбы? Кагаздарды кабинеттен барып алып бериш керек. Силер жумушту баштайбыз деп 3 ай бою жабылып, Формирование, согласование болот. Я катайын толтурган. Макул. Эми урматтуу мэриянын кызматкери жүрүңүз. Экономика боюнча анан сиз акимият келиңиз. Эмне үчүн мына жер турат? Келсеңиз биз сизге чыныгы реалдуу ишти көрсөтүп берели мына. Силер алектене турган иш мына жакта да, келгиле. Эмнеге мына жерде тротуарды тосуп цум жолду тосуп алган? Эмне үчүн? Я. Жок, мен тротуар жөнүндө сурап атам. Урматтуу кызматкер. Муну көрүп атасызбы буякта? Демир банктыбы? Жок, тиякта кондиционерде. Эмне үчүн тротуарды тосуп калды? Так суроо берип атам. Тротуар ошол жерден айланыш керекпи? Мен тротуарга жооп бербейм. А ким жооп берет? Экономика финансы отдел. А эмне келдиңер анда бу жерге? Биз бул маселе боюнча келдик. Бул жер дагы экономикабы? Булар придорожный полосаны тосуп атпайбы? Я. Урматтуу мэриянын кызматкери келбейсизби? Мына алдуу күчүңөрдү эми ушул цумга көрсөтпөйсүңөрбү? Эмне үчүн цум могу жерде тиги жерди тосуп алыш керек? Эмне үчүн? Аха, документтерин карай элексиздер. А мына жердеги Демир банк эмне үчүн турат? Придорожный полосада турат. Я. Придорожный полоса 179 кодексте так көрсөтүлүп атат. Запрещен деп. Эмне үчүн? Ооба. Жок. Силер мыйзамды адилеттүү иштетишиңер керек да. Силер алыңар бир порттерге келип ушуну кыйнап атыпсыңар да. Жок. Силер мени спорт этип эмне кыласыңар? Өзүңөрдүн ишиңерди кылбайсыңар. Мына. Эмне үчүн тротуар турат? Тосуп алды. Мэрия. Так суроо берип атам силерге. Мен турган жокмун? Мен турамбы? Кандай мен турам? Далилдеп бересизби мен турганымды? Я. Жок, сиз далилдеп бересизби мен турганымды? Мындай муниципалдык кызматтын жүрүм туруму бар да. Муниципалдык кызматкердин жүрүм туруму бар. Эми силерге мындай кабыргадан вопросту койгондо мындай кылчактабай так жооп беришиңер керек. Эмнеге тротуарды тосуп турат могу жак? Я, сизге мен суроо берип атам. Силер мени айтышпагыла? Мен кылып атырмынбы? Я. Далил мына официалдуу түз эфирде турабыз. Эгерде урматтуу мэриянын кызматкери мен бул жерде турганымды далилдеп бере албасаңыз сот алдында жооп берүүгө даярсызбы? Мен турамбы ушул жерде? Официалдуу түрдө айтып коюңузчу. Жок, сиз мага кайрылып атасыз. Урматтуу Улукбек, эмне үчүн бул жерде соода кылып атасыз деп атасыз? Сиз кайер? Урматтуу мэриянын кызматкери, мен бул жерде турбагандыгымды сиз далилдеп, мен далилдей берем турбагандыгымды. Сиз могу жерде сен турасың деп атасыз да? Далилдеп бере аласызбы?
мен канча жолу келгеним менен силердин кандай ишиңер бар? Я. Силер түшүнбөгөнүңөрдүн айынан Siz düşünmüyorsunuz. түшүндүрүп бериңизчи анда. Sizge 179 balasan siz düşünüp atasız. Yerde mıyzamsız turgan. Мыйзамсыз бекен? Турган мыйзамсыз бекен? Мыйзамсыз болсо эмнеге тетиги турат деген суроону берип атам, жооп бергилечи мейли. Макул, мен акмак экенмин. Бул эмне мыйзамсыз турат? Аны өзүнө бериңиз. Бирок мен сизге так суроо берип атам. Эмне үчүн Демирбанк турат анда? Siz bu köçüsü okuyasınız. Жок. Демирбанк эмне үчүн турат? Ошону айтып коюңузчу. Al деген mıyzam menен турат. Мыйзамда 179 айлан өтөбү адамдарды. Портерге иштейт, наркыга иштебейби? Мына урматтуу көрөрмандар, сиз мэрияда экономика бөлүмүн башкарган адиссиз, Мен сизге так суроо берип атам. Келишим барбы? Демирбанк чейрек койгонго. Демек 179да келишим менен кылса болобу? Кодексте. Негизи мыйзам өйдөбү же кодекс өйдөбү? Мына көрдүңөрбү, урматтуу көрөрмандар, мэрияда ушундай экономиканы көзөмөлдөп аткан кишилер жооп берип атканын карасаңар, мыйзам өйдөбү же кодекс өйдөбү деген элементардуу суроого жооп бере албайсыңар. Анан өзүңөрдү акылдуу сезип монтип качым шунчан жүрөсүңөр да. Кайран гана силердин акыбалыңарга түшкөн шаардыктар, байкуштар. Ушундай мыйзамдын иерархиясы бар. Ал жерде так көрсөтүлгөн. Кодекс өйдөбү же мыйзам өйдөбү? Эми силердин түшүнбөгөнүңөрдөн, эми силердин ушул мыйзамды билбей, элементардуу силер кодекс менен мыйзамдын айырмасын билбей атсаңар, анан кайсы мыйзам жөнүндө силер менен спорт этебиз биз, айтчы, урматтуу тууган. Мен сизге айтып атам, элементардуу мына. Мыйзам, кодекс менен мыйзамдын айырмасы, иерархиясын түшүнбөгөн кызматкерге биз кайсы мыйзамды ачып, окуп түшүндүрүп беребиз, айтыңызчы. Мына урматтуу мэр, көрүп атасыңарбы, силердин кандай кызматкериңер иштеп, жарандарга кандай мамиле кылып атышат? Элементардуу мыйзамдын өзүнүн атайын норма тартиби бар. Конституциядан баштап буйрукка чейин өзүнүн атайын жол жобосу бар. Анан сиз азыр бизге мыйзамды айтып келе атасыз, бирок мыйзам менен кодекстин айырмасын билбей отурасыз өзүңүз. Анан бизге келип акыл үйрөтөсүз да, ушу күйгүзөсүңөр да айнан. Силер түшүнбөгөнүңөрдөн мен түтүп атам, түшүнбөгөнүңөрдөн. Сиз мыйзам эмес, кодекс менен мыйзамдын айырмасын барып окуңуз, элементардуу, ошондон баштаңыз. Анан келип жарандарга мындай претензия кылып үйлөнгүлө. Анан мындай кызматкериңерди алып келип соткага тарттырып, пиарды анан кылгыла. Биринчи пиарды кодекс менен мыйзамдын айырмасын окуп, анан мындай кызматкерлерди алып келип тарттыргыла буларды. Макулбу? Мен пиар кылган жокмун. Силердин деңгээлиңерди шаардыктарга көрсөтүп коелу деген сөз болуп атат бул жердечи. Мына азыр бир суроо берейинчи мына. Урматтуу кызматкер, сиз каяктан элеңиз? Кайсы кызматтан? Администрация, акимияттан? Кайсы кызматта иштейсиз? Аты жөнүңүздү билсек болобу? Аты жөнүңүз? Иманбек мырза, мыйзам өйдө турабы, кодекс өйдө турабы? Негизи. Мына мыйзам өйдө турат. Урматтуу кызматкер, сизге бир так суроо. Мыйзам өйдө турабы, кодекс өйдө турабы? Айтып коюңуз. Сиз жана ушул суроону ушул кызматкерге берсем, мыйзам өйдө турат деген. Анан биз үйрөтүп түшүндүрүп бергенден кийин кодекс деп кайра бул жака үйрөтүп атканын карасаңыз эмичи? 5 мүнөт бурун келип сурагансыз байке, 5 мүнөт. Биз силерге чейин бул киши келген. Мына көргөндөр айтпачы. Мына карасаң жалган деп коет, урматтуу. Анан урматтуу көрөрмандар, эми мыйзам жөнүндө же мэрия менен спорт этип, ушу мыйзамды талкуулаш кантип болсун эми дейм да. Мына келген бир топ кызматкерлери элементардуу жооп жөнөкөй күндө булардын турмушунда кездешүүчү эле суроону берсең жооп бере алышпайт. Анан келет дагы бечара мындай бир портер коюп алган бечараларга алдары жетет. Анан мына цумдун очойтуп мыйзам бузуп аткан жерин көрсөтүп берип атабыз да мына. Мына карасаңыздар, бул жерде азыр бир өзүм эле көрсөтүп коеюнчу. Бул жер ген планда парковка деп турат.
парковка назначениясы, максаттуу багыты. Бул жерди придорожный полосага кирет. Парковка назначениясы, көрүп атасыздар. Ал эми бул киоска, мисалы, бул деле соода жүргүзүп атат. Тиги сом менен 20 сомдон мороженое сатып атса, мындай. Бул доллар менен иштеп аткан, ошондой эле субъект. Экономикалык максатты көздөп аткан. Эми мына тротуар келет, төп-түз келет тротуар. Тротуар чыкып келип туруп, мына караңыздар. Мына жерге келип киши такалып калат. Эми бу жакты карасаңыздар, мына төп-түз келесиң, келип эле мына жерге келип сайылып каласың бурчка. Анан бул жерден айланып өтөсүң. Бул жерден айланып өтүп, анан кайра жолуңду көздөй жөнөйсүң бу жакта. Мына эми сумдун мисалы мунуларды караңыздар. Эмне үчүн койду? Буну койгонго кайсы мыйзам жол берет? Мунуларды алыңыз, туган. Ким койду муну? Я. Салам алейкум, кандайсыз? Атым Улукбек байке. Муну кызыл тазылыгыңарды алып чыксагылачы. Ким айтты? Жок, киргени, кирбегенимди сурабадым мен. Киши машина киреби, кирбейби деп. Эмне үчүн турат муну? Ким койду? Сиз өз ыктыярыңыз менен алып коесузбу? Алып коюңузчу анда. Суранычы. Алып коюңузчу дейм. Албайсыз, макул. Мен ал десем эле албайт экен. Мына карасаңыздар, бул жер кадимки эле жол, 3 полоса сум. Бир полосасы, экинчи полоса мына. Келет дагы шопок бойдо кетет мына. Эми турганын караңыздар, парковка. Бул жерге тыюу салынат негизи, турбаш керек. Парковка болбош керек. Ген планда, биз көргөн ген планда парковка буякта экен, сумдуку. Азыр парковка жок, жарандар машинасын мондай коюуга аргасыз да. Азыр мен сиздерге парковкасын, бул жердин максаттуу багытын бир көрсөтүп берейин. Ген планындагы сүрөттөрү барчы. Мына келесиң, мэрия ушуну неге көтөрбөйт, мэрия ушуну эмнеге жана Нурдан деген кыйын чыгып аткан вице-мэрди чакырбайсыңарбы ушул жака? Эгер күчүңөр жетпей атса, алыңар жетпей атса, чакыргыла мына жерди түздөсүн. Максаттуу багытына ылайыктап койсун. Кыргызстандын эң чоң ортосундагы борборундагы жер. Азыр инспекторго кайрылалы, тиги эмелерди койбош керек да негизичи. Менин да зарядым аз калыптыр азыр. Жолдош инспектор, аты жөнүңүздү унутуп калдым. Урмат Бакытбекович, жүрсөңүз сизге бир жол эрежеси бузулуп аткан жагдайды көрсөтүп коеюн. Жок, мен шаардыктардын коопсуздугуна түздөн түз кимиңиздер бойсуздар? Экөөңүздөр колду чөнтөккө эле салып турбайсыздар? Жок, не кыласыздар бул азыр? Анда бизге экипаж чакырыңызчы анда. Мен сизден суранып атам, түз эфирдебиз биз азыр. Экипаж чакырасызбы, урматтуу Улан мырза? Көрсөтүп берейин сөйүн. Макул, мен сизге шаардыктарга пайдалуураак ишти көрсөтүп берейин деп атам. Шаардыктар үчүн пайдалуураак сиздердин кызматыңыздар. Жүрсөңүз көрсөтүп берейин. Макул, бир эле көрсөтүп коем анда. Убактыңыз кетпейт. Чакырасызбы? Прямой сен кайсы мыйзамды бузуп атат? Кайсы мыйзамга таянып атасың? Шаардыктарга бер кыскача так айтыңыз атып кой. Автопарковкада турат, автопарковка сумга тиешелүү. На временный гостевой парковка катары алынган. Жакында эле бул жерде знактарын алып коюпту, бирок менде бүгүн дагы сумдан кат алдым. Бул жер сумдун гостевой автопарковкасы. Значит, мен мыйзамдуу автопарковкада автоунам турат. Анан сум жасап атат, бул жерде ремонтный работа болот депчи. Ремонтный работасы. Ким тоскоолдук кылып атат? Азыр сүйлөп атат. Сиз азыр эле бошобойн деп атпайсыз?
Сен ошол Бул жерде суранган ремонт койду. работасы Азыр. башталганда мен Кайра автоунаамды алам. Мхм. Ана могул письмосун ацымдыкына. Жакынкы күндөр мен официально жооп жазам, анткени муниципалдык жер бул жер. Булар өзгөртүү киргизсе, ошого архитектурадан чындап бекитилгенби же бекитилген эмеспи, ошону тактап туруп, эгерде чындап эле биз мыйзам негизинде кетип атса, анда мен мыйзам чегинде машинамды алам. Азырынча мен машинам турганына эч кандай Мыйзам запрет. бузуу запрет жок. Бул жөндө мен официально акимиятка айтып атам. Эгерде бул жерде иш жүргүзүлө турган болсо, мага официально архитектурадан бекитилип парковканын негизи башка нерсеге багыты башка өзгөрүлгөн багыт өзгөрүлбөй экен, значит мен берге турганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Жана разметка чие турган күнү мен автоунаамды жылдырып берем. Демек, азыр сизге так суроо берип атат, мыйзам бузуп атасыз деп атат. Буга кандай жооп бересиз? Мен мыйзам бузган жокмун. Бүгүнкү эле ЦУМдун катында жазылып атат гостевой автопарковка ЦУМа. То есть мен ЦУМдун гостевой автопарковкасында мыйзамдуу турам. Соода сатык мыйзамсыз деп атпайбы? Соода сатык жүргүзгөнгө автолавкадан машинадан автолавкадан соода сатык жүргүзгөнгө мыйзамда дагы, кодексте дагы эч бир жерде запрет жок. Мен Кыргызстан жараны катары конституцияда көргөзүлгөн, эгерде жаран катары мындай запрет жок болсо, мен ошол запрет жок нерсенин баарын кылганга укугум бар. Анан жана бүт керектүү документациялары соода боюнча бүт баары бар. Налог төлөп атасыңар? Налог төлөп атабыз. Мыйзамдуу парковкада турам азыр. Патентим бар. Азыр мэрия эмне кылыш керек эле? Негизи ушинтип эле колдорун чөнтөккө салып эле костюм шимчаны ары бери. Канчанчы жолу келип атат, мен айтып атам, бул жерде эгерде архитектура менен жердин өзгөртүүсү болсо, мен анда машинамды алам деп. Өздөрү Комиссиянын чечими, протокол эмне багытта өзгөрүлдү. Бирок өздөрү дагы азыр айтып атат, бул өзгөрүлбөйт. Бул жер парковка бойдон калат. Анан бул жакка ар кандай иштер болуп атат бул жерде. Муниципалдык парковканы лента менен байлап туруп, унааларды киргизбей атат да, бирок бул канчалык мыйзамдуу лента менен байлап автоунаалар жолго туруп калышы, бул дагы азыр мына комментарий берип коелучу жерде, мына урматтуу көрөрмандар. Бул жак мына караңыздар. Бир эле полоса калган. Машиналар могу жерден келип, могу жерден өтүп атат да. Бул жакка парковка кылып таштаган. Себеби мына жерди лента менен ЦУМ байлап коюптур. Эми мэрияга так суроо. Урматтуу мэрия, бул жердин максаттуу багыты парковка экен. ЦУМ мондай лента менен тосуп койгонго мыйзам жол береби? Кана ошол устройство кылып аткандыгы тууралуу кагазыңыз барбы сизде? Кимге протокол жазып берет? Жок, сиз мага постановление жок деп атасыз. 71-чи постановление бар мэриянын. Ошол негизинде мыйзамсыз соода установленных местах запрещает торговлю. Мен юристмен да ошол негизинде биз буга мыйзамсыз Не деп? жакка коюп туруп элечи. Мыйзамсыз торговля дейт. Саламатсызбы? Так, сиздин юрист. Окуп атам. Жакада ушул. Кечке төрөлү, кетөрөлү. Жок, кетпейсиз. Баспайсыз ба мына протокол сөз. Мыйзам боюнча. Но она нарушает торговлю. Правила торговли нарушает.
Бақыт Юрист байке. Хорошо. Түшүнүктүү. Мына бул азыр юристтин комментарийи болду. Эми түшүнүктүү эле болду окшойт сиздерге? Же дагы түшүнбөдүңүздөрбү? Мен байке жаңадан бери бул биринчи жолу окуган жокпуз байке. Жылдын башынан мен заказ айтып коеюн байке. Жылдын башынан бери келип атат. Биз бул байкеге протокол правонарушение түзгөнбүз. 179 статья часть 1. Правила придорожный полосада соода сатып жүргөн үчүн байке не согласен деп кол коюп берди. Токтом чыккан эмес. Анан комиссия каралган. Байке комиссия келген жок. Комиссиянын чечими менен протокол токтом чыккан, штраф салынганда. Байке прокуратурага кайрылды Сибовскийге. Андан аягы кандай жыйынтыгы билбейм, бирок эгерде жыйынтык протокол туура эмес болуп түзүлгөн болсо, бизге түшмөк да. Бул жокко чыгарылмак, туурабы? Бул бир. Протокол азыр наложен болуп турат, штраф жүрүп атат байке, пеня жүрүп атат. Закон о внутренней торговле, статья 8 Кыргызской республики. Закон о статусе столицы. Анын өзү мэриянын распоряжениясы бар, 71-р, 25 марта 2021. Запрещает торговлю неустановленных и не отведен специальных для целей местах. Мен байкеге түшүндүрүп атам. Жолдо жүргүз, бирок андан ары мыйзамдаштырып соода жүргүзүп атам. Эмнеси мыйзамдаштырып атат ал? Бул жак парковка мына, байке өзү айтып атпайбы? Парковкада запрет деген статья барбы мындай? Окуп бериңизчи, окуйлу. Жаңа эле байкеге көрсөттүм. Азыр мен зарядым өчүп атат да. Сиз даярданып туруңуз, мен келем азыр. Таптым байке, өчүп атам, келиңиз бер. Мен тетиги инспекторлорго барайын. Таптым, кодекс о правонарушении. Нетпей туруңуз. 179 статья ыйгарылган, антимонополияга 285. Мен бияка жооп берип Азыр байке. Биринчиден мен прокуратурага бул сотрудниктердин үстүнөн келип туруп мыйзамсыз эшикти күчкө салып жапкан боюнча кайрылган. Күчкө салганбы? Күчкө салып жапкан. Ал боюнча прокуратуранын чечими мага азырынча келе элек, бирок тийиштүү чаралар көрүлөт деп эсептейм. Протокол түзүп Кантип күчкө салган? Жөн эле келип жаап таштаганбы? келип күчкө салып эшиктерди жабышкан. Ал Эмнеге андай кылып жаптыңыздар? Азыр токтоңуз. Мына 285. Жооп берсиңиз сизге. анан сиз бул адам Мен жаптым беле? көрүүчүлөрдү Мен жаптым беле? мен эмес, сиз айтып атасыз да, биз бул адам мен, то есть сиз мени айтып атасыз прокуратурага ошо протокол боюнча. Сиз мага жана айттыңыз, мен жок. Прямой эфир жүрүп атабы? Жүрүп атат, сен жанагы токтолгон жерден алып кетсең ал. Мен жана айткам байкеге. Протокол түзүлгөн, сиз айтып атасыз, бирок протокол түзүлгөндөн сиз эмне кылсың деп байке мага айтты. Прокуратурага кайрылдым. Мен токтомду колго алган жокмун деп. Прямой эфир жүрдү, тартылды. Эми азыр байке башканы айтып атат. Бул бирок маселе эмес байке. Сиздин вопросуңуз мына. Көрсөтүп бер жаранга. Сиз тактап туруп
ойлоңуз. Могул азыр кишилерди заблуждение киргизет. Сиз киргизип атат. Байке, сиз киргизип атат. Сиз бирөөдөн Бизде муктум деп айтпаңыз. Кагаз барбы? Непрерывно прямой сиздин сөзүңүз бул. Непрерывно прямой Силерде кагаз жок. Мен эмне боюнча кайрылганымды айткан эмес. Сиз айттыңыз бай, сиз непрерывно сиз жүргүзүп атасыз. Жок, Куба мост эмесине абасына айтып берди. 286 статья Кодекса о правонарушениях. Нарушение правил торговли. Нарушение правил торговли, в том числе торговля в неустановленных местах, всеми видами товаров с рук, лотков, автомашин, влечет наложение штрафа на физлиц. Жооп берсин. Азыр 286 статьяны айтып атат. Бул боюнча уполномоченный орган антимонополия. Сиз кандай негизде келип алат? Берсек сен. Жок, антимонополияны Боюнча айтыңызчы. антимонополияга Антимонополиянын функциясын официально прямой эфирде алып атат. силер эмне үчүн антимонополияны неге ыйгарым укугун талашып атасыз? Бизге 179. Антимонополияга эч жүз. Жок, сиз антимонополияны менен айтып атпайсызбы? Бул байка айтып атпайбыз, машины. Жок, антимонополиянын функциясын сиз аткарасызбы? Биз аткарбайбыз. Эмне үчүн бизге көрсөтүп окуп берип атасыз? Бул байка айткан үчүн мен не запрещается деген үчүн мен кодексти көрсөттүм. Запрещается деп. Байка не запрещается деген үчүн мен көрсөттүм. Бул кодекста. Мен жана дагы айткам, азыр дагы бир жолу кайталап айтам. Бул силердин функционалдуу милдеттерге кирбейт. Силер кызматыңардан аша чабып, башка бир органдын функциясын алып алып, мага претензия коюп атасың. Мен сизге дагы жолу айтам. Претензия койгон жокпун. Бизге 179 чек 1 боюнча керек болсо ошол антимонопольный служба келип мага претензия койсун. Мен сиздин претензияңызды мен жана эле айткам. Не обосновано? Сиздин функционалдуу обязанности не хватает. 179 боюнча мен сизге айттым. Биздики дагы жолу өздөрүнүн прямой функционалдуу сиз деген байке мыйзамга баш ийбей атасыз. Башка бир органдын функцияларын алып келишет. Хорошо, макул. Мындай кылалычы. Макул, азыр мындай кылалы. Азыр түшүндүм. Кубан мырза, түшүндүм. Мен сиздерге так мындай калыс шаар тургуну катары айтайын. Муну алыныш керекпи? Алыныш керек. Жүрүңүздөр. Мыйзам баарына бирдей болсун да. Муну да алдыргыла, анда наркын да алдырганга эркиңер жетеби, урматтуу мэрия? Жүргүлө. Наркыларды да алдырганга күчүңөр жетеби? Мына придорожный полосада турат, мыйзамга запрещен. Мына Демирбанк. Бул жак сом менен соода кылып аталар, доллар менен кылып атат. Придорожный полосага атызы берилеби? Укуктуу орган чийип берип атса, мен кантип архитектор эмесмин. Жок, сиз обосновать этип бериңиз. Уруксат бар деп чийип берилген. Бишкек комиссия менен берилген. Бул жердин целевой назначениясы парковка деп турат. Ал жак парковка эмес. Парковка, мен ген планды көрсөтүп берем азыр сизге. Мен сизге айтып атам, убактылуу мөөнөткө бирдик ижара шартына берилген. Кубан, парковканы көрсөтүп койчу. Могу жердин ген планын көрсөтүп койсоң. Азыр ЦУМдун ген планы бул жерде так. Биз азыр онлайндан турабыз да. Ошондо. Могу жердеги зеленкада турабыз. Зеленый зона деген парковка болуп калган. Могу жер парковка. Мен ошол парковкада турам. Андан тышкары могу жактагы парковкалар жок болуп кетип атат орто жолдон. Ылдый жакта. Азыркы бул ылдый тараптагылар. 2 метр, бирөөсү 10 метр парковка жок. Мына көрдүңүздөрбү? Могу жактан түз парковка кеткен экен. Азыр инспекторлорго барып жанагы сумду тазалатып коелу. Инспекторлар кетип калыптыр. Мунуларды азыр инспекторлар менен алдырып коелу дедигиле. Мына жактан алып коюптур. Бирок жанагы 22 метр бул жактан парковка болуш керек экен. Бирок парковка бияка жылып кеткен дагы, бул жак тротуар болуп, тиги лестницасы ЦУМдун мындайча айтканда түз кеткен, могу жактан түз кеткенде тротуар болуш керек экен да, ошол лестница. Бирок бул жерди парковка кылып коюптур. Урматтуу шаардыктар, негизи мен
бул жерге эмне үчүн ушундай принципиалдуу түрдө туруп мындай арданган, бирок кемчонтой деп эле айтабыз. Азыркы ушул мэриянын кызматкерлери элементардуу күнүмдүк турмушундагы мыйзамдын өзлөрүнүн функционалдык милдеттерин, өзүнүн мындай бир жумушун түшүнбөгөндүгүнүн айынан мына ушундай жагдайды жаратып атышат да. Анан буга чейин канча жолу ортолорунда ушундай түшүндүрүү иштери болгон, бирок кайра эле баягы эле күч, баягы эле өзлөрүнүн кызмат абалынан аша чаап, мындайча айтканда баарын эле мындай күчкө салып эле өздөрүнүн талаптарын коюп келатышат да. Бул жагдайда мен айтам, мындай шаардыктар мыйзам алкагын, мыйзам нормаларын жакшы түшүнгөндүктөн ушундай жагдай жаралып атат. Азыр мына көрдүңүз, бир топ кызматкер келип элементардуу нерселерди билбейт. Мыйзамдын өзүнүн системасын, өздөрүнүн күнүмдүк турмушундагы, өздөрүнүн кылып аткан ишиндеги мыйзамдарды түшүнбөй атышат да. Анан эми мыйзам диктатор болуш керек, мыйзам өкүм болуш керек. Ал кандай гана күч менен, кандай гана өздөрүнүн мындай бир талаптары менен шаардыктарга тоскоолдук кылбашы керек. Мен ушул нерсени айткым келди. Мына бул жердин дагы бир жолу түшүндүрүп коелу. Максаттык багыты парковка экен. Бирок парковкада соода кылуу жөнүндө атайын мыйзам жок. Биз ар бир жагдайда көтөрүп аткан, айткан нерсени мыйзам менен обосновать этип беребиз да. Мыйзам тыюу салбайт. Машинада, мисалы үчүн, тротуарда торговля кылганга тыюу салынат. Бул боюнча четко мыйзам жазылган. Тротуарга сатканга болбойт. Ал эми парковкада турган машина соода сатып кылбайт деген норма жазылган эмес, мыйзам жок. Ошол эле учурда булар азыр придорожный полосага турганга болбойт, ал жерде соода кылганга болбойт деген мыйзамды кодекст айтып атат. Ал кодекстин логикасы менен кеткенде анда булар дагы турбаш керек болуп калат. Ал кодексте так жазылып турат. Придорожный полосада соода жүргүзүүгө тыюу салынат деп атат. Придорожный полосага бул парковка киреби, кирбейби, бул дагы бир суроо. Ошол эле учурда булар азыр кодекске такап аткан 179, анда мындай торговляга тийиштүү такыр соода кылганга тыюу салынып калат. Анда шаар ичинде бүт запрещен болуп калат анда баары. Анан азыр эми мэрия ушул жерде чынын айтканда $300 $500 чейин ушундай мурда турчу экен машиналарчы. Анан унчукпай алар сумга акча берип коюп жүргөндөрүн айтып жүрүшөт. Бирок бул жаран азыр мисалы эч кимге эч кандай доля, эч кимди крыша кылбай эле мыйзамга таянып, мыйзам тыюу салбагандан кийин турам деген принципти айтып атат. Көрөрмандар, өзүңүздөр бааңыздарды бериңиздер. Дагы бул жагдай боюнча чагылдырабыз, айтып турабыз. Негизи эле ушул шаардагы беспределдер боюнча бир убактысы да келди да. Мына күчтөрүн ушунча шаардыктарга тоскоолдук кылып аткан мына тротуарды ачпайбы? Анчалык күчтүү, анчалык мындай бир мыйзамды чык этирбей иштеп аткан образды айткысы келсечи. Анан бул жагдай боюнча мына жакта комментарийда жазып атасыздар да, крышасы сиз турбайсыздарбы депчи. Менин ооба, мен чогуу командамда жүргөн балдардан мыйзам тыюу салбагандан кийин баары өз багытында ишкерлик кылганга болот. Бул жигиттер өздөрү ошол эч кимди крыша кылбастан, эч кимге доля бербестен өздөрү ушундай ишкердик кылып, атайын официалдуу налог төлөп, бул боюнча мамлекеттин казынасына дагы өздөрүнүн салымын кошуп келишет алынча. Зарядкам өчүп калды, достор.